Анан сапарды жеңил кыл деген мына умрага барып келдик биз. Авам турат, биякта 2-3 адамдар таксылар турат. Азыр умралардын түрү көбөйгөн. Умралар $1,000-1200 болуп атат. Анан бизнес класс деген ошо менен бардык биз $2,200, $1000 кымбат. Эмне айырмасы бар десе, ошол жана бизнес класс деген харамдын түбүнөн гостиница алат экен да. Ошондой айырмачылык бар экен. $1000 деген 500 метр, 800 метр, 1 километр алыс болот экен. Кроваты бирдей, тамак аш деле бирдей болушу мүмкүн, жолдо экен да. Анан мен сурадым да, силер ошо менен келбейт белеңер, эмнеге ушинтип кымбатка түшүп келдиңер? Десем, урда келгенбиз умрага биз дейт. Ысыкта жолдо жүргөндөн кыйын экен дейт. Бу жерде 5 мал намазга таарат алып түшүп чыгып аттык, тиякта бир намазга келип, күтүп анан кайра барасың дейт да. Анан ошого көп адамдар бар, ошого шашылып эле арзан экен, $1000 экен, башка деп атат. Сен бай болгончу кетип атасың да. Өмүрүндө умрага 1-2 барасың. Ошон үчүн сен ошо бизнес класс менен барган сага пайда болот экен. Англиялыктар келет, харамдын түбүндө, саат түбүндө жатып алып, ибадат кылат, 5 мал намазга катышат сонун түрдө келип. А биздикилер багымдатка келсе пешин калат, пешин келсе асыр калат, асыр келсе эптеп өзүн кыстап отуруп, куптанды окуп анан кайра барыш керек, бирин таппайт кыйналып жүрө берет. А $1000 жол киреген кетип келген тоюңа дагы жетпейт ал нерсе. Ошого урматтуу элим, өзүңөрдү сыйласаңар, ошо менен эле баргыла дейт элем мен. Бул арзан кымбат эмес, маселе анда эмес, маселе ибадат жакшы кылганда экен да. 60 000, 70 000 сом мисал үчүн. Ошону сен келгич ысырап кыласың. Алган подарка $2000 подарка. Анан алыс деген менен харамдан алыс болуп калып, кыйналып, машакат менен бирөөнү көрдүм, чыгып автобусду күттү, автобус менен келди 500 метр, түшүп алып, колясканы сүйрөп, дагы бери жөө келгиче ысып тердеп бардыгы ызы чуу болуп, тарат кыстап кетти, кайра подвалга учуп түшүш керек. А биз бардык, навам турат бу жерде, тарат бардык, таратканда өзүбүздүн жатаканада болуп түшүп, өтө ыңгайлуу болду. Ошон үчүн мындай бир кээде биз тыйынга эсептейбиз да. А бирок эмне умрага кетип атабыз? Тыйын таптык, Кудайга жакын бололук деп атабыз. Демек, ошол ибадатка жакын жерин ойлош керек экен деп мен осуят кылгым келди. Муну айтасыңар, бирок барып келгенден кийин. А барганга чейин арзан болду, $1000 арзан экен деп адамдар сүйүнүп атышат, урматтуу бир тууганым. Бирок тыйынды ушакка жумшаган жакшы го, башка жака жумшаганга караганда. Ажыда да ушундай, жакыныраак болсун деген эмне, харамга көбүрөөк келип кетсин дегени. Кээ бирлер жаткан жок кроватка деле, харамдыктап атышты. Бирок эмне үчүн ошол ибадатка жеңил болот деген сөз экен. Ошон үчүн мен азыр умранын сезону болуп турганда айтып коеюн туугандарга дегеним, ошондой кылганыңар өзүңөргө жакшыраак экен кайра. Жолдо жүргөндөн ошол жакшыраак экен. Эми жолдо өзү жолдо жүрөс кеч калматикада жүрүп атпайсың ары бери басып эле.